Assalamu alaikum достор, менин каналыма куш келипсиздер. Бүгүн сиздер менен жөтөлдү бычакта кесип, тез басуучу жана иммунитетти көтөрүүчү табигый антибиотик менен бөлүшөмүн. Бүгүн сиздерге ушундай 2 рецепт көрсөтүп бермекчимин. Сөзсүз түрдө менин каналыма катталыңыздар жана лайк басып отуруңуздар. Ал үчүн бизге бал керек болот. Бал сөзсүз түрдө таза бал болушу керек. Базардын суюк жанагындай шекер кошулган балдары жарабайт. Андан кийин чеснок жана имбир, апельсин керек болот. Анда эмесе баштайбыз. Эң эле биринчи апельсинди жууп тазалап алып, андан кийин бычактын жардамы менен баш жагын өтө көп эмес кылып, баш жагын кесип алабыз. Биз капкагын даярдап алышыбыз керек. Мына ушул апельсиндин ичине биз имбирди, чеснокту турап салабыз. Мына ушундай кылып капкак түрүндө бетин жабабыз. Кийинчерээк даярдап алгандан кийин ушундай кылып эми кашыктын жардамы менен, болбосо бычактын жардамы менен апельсиндин ичин бир аз тазалап алышыбыз керек болот. Апельсин иммунитетти чыңдайт жана грипптен коргонууга жардам берет. Ошондой эле апельсинди ортосунан бөлүп жатарда баш жагыңызга жастык жакка коюп уктай турган болсоңуз, комнатадагы бактерияларды өлтүрүп жана жакшы дем алууңузга жардам берет. Андан кийин чеснокту дагы майдалап, видеодогудай кылып турап алышыбыз керек болот. Чеснок дагы гриппке каршы эң жакшы табигый антибиотиктердин бири болуп саналат. Мына биз баарын даярдап алдык. Эми чеснокту акырын кашыктын жардамы менен апельсиндин ичине салып баштайбыз. Чеснокту салып алгандан кийин имбирди дагы сыртын арчып, жана 10 грамм имбир керек болот. 10 граммдан ашык салбаңыздар. 10 грамм имбирди ушундай видеодогудай кылып дагы жакшылап майдалап кесип чыгабыз. Жана кесип алган имбирди чесноктун үстүнө апельсинге салып алабыз. Имбир суук тийүүдө жана гриппте пайдаланылат. Акырында болсо балды 2 кашык кошобуз, дагы жакшылап аралаштырып алабыз. Бал айтып өткөндөй сөзсүз түрдө таза бал болушу керек. 2 кашык балды кошуп алгандан кийин жакшылап аралаштырып алабыз дагы. Жанагы капкагын жаап 2 саатка коюп коебуз. Андан кийин алып согун чыгарып алабыз жана балдарга 2 жаштан жогору 2 чай кашык менен күнүнө 2 мал беребиз. Экинчи ыкма сүт жана пияз керек болот. Пияз бир баш пияз, болбосо 1,5 баш пияз колдонсоңуздар болот. Пиязды дагы мына ушундай кылып чукалап турап алабыз. Жана имбир кошуп койсоңуздар дагы болот. 2 баш имбир кошуп койдум.
имбир кошуп кайнатсаңыздар, имбирдин дагы өзүнүн согу бөлүнүп чыгат. Чуңкур идишибизди газдын үстүнө коюп, жана сүттү бар жогун коюп алабыз дагы. Үстүнө пиязды салып, жана имбирди салып кайнатабыз. Достор, мен каналыма подписация болуп, жана лайк басып, Кыргыз каналынын өнүгүшүнө өзүңүздөрдүн салымыңыздарды кошуп кетсеңиздер. Сөз түрдө комментарийга ар кандай ой пикириңиздерди калтырсаңыздар болот. Пияздын жана имбирдин согу сүткө бөлүнүп чыгышы керек. Мына ошондон кийин ушундай болуп кайнап чыгат. Кайнап чыккандан кийин дагы бир 5 мүнөт кайнатып алып, андан кийин ысык убагында эле биз куюп алышыбыз керек болот идишке. Өзүңүздөргө ыңгайлуу кандай идиш болсо дагы куюп алсаңыздар болот. Ушундай сүзгүчтүн жардамы менен пияздарын сүзүп алабыз. Жана ыстык убагында өзүбүз ичсек аябай жакшы болот. Мына ушундай кылып даярдап алдык кыздар. Эми ысык убагында ичип, грипптен жана жөтөлдөн буюрса айыгып кетебиз. Эч качан оорубаңыздар, жана дарыларды азыраак пайдаланып, көбүнчө ушундай натуральный антибиотик пайдалансак, албетте биздин ден соолугубузга пайдасы тиет. Эч качан оорубаңыздар, ден соолукта болойлу. Дагы жаңы рецепттерде көрүшкөнчө.